Бишкекке карай сапар алдык. Баткен облусунда абал туруктуу. Бул жердеги миссиябыз аяктады. Мындан кийин Баткен облусунун чек арадагы айылдардын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссия жана делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссия иштешет. Тилекке каршы орду толгуз жоготууга учурадык. 36 жараныбыз курман болду. Эң негизгиси биздин жоокерлер менен офицерлер өлкөбүздү коргоого жана өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн коргоого жетишти. Алар жогорку сыйлыкка татыктуу. Артем Эдуардович Новиков. Атамбаевдин камакта жатканы үчүн Путин салкын мамиле кылдыбы? Өздүк булагыбыздын билдиргенине караганда, Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу камактан чыгаары күтүлүп, ал ортодо чек ара чатагынан согуш чыгып кетип, бул процесс жылдыртылыптыр. Негизи экс-президенттин саламаттыгы начар, бирок духу бийик экен. Кремлдин колдоосу менен эркиндикке чыгаары, Москвадан дарыланаары күтүлгөн кербезибе? Азырынча абакта жатуу мөөнөтү узартылууда, балким жакынкы күндөрү бошойбу. Дагы бир божомолдон алганда, Россия Федерациясынын президенти Путин Тажикстандын кол салуусуна салкын карап, Кыргызстанга болушпай койгону Атамбаевдин маселесине байланыштуубу? Бийлик Кремлдин суранычын укпай койгону үчүн саясий кырдаалдын татаалдашуусуна негиз түзүлдүбү? Асыресе жакынкы күндөрү көп кызыктардын бети ачылмакчы. Булак Азия News гезити. Марс Сариев. Москва иш жүзүндө Рахмонду суракка чакырып жатат. Саясат таануучу Марс Сариев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 9 майда майрамдоого Москвага бараары боюнча өз пикирин билдирди. Менин көз карашымда Рахмондун 9 майда майрамдоого баратканы, иш жүзүнө келгенде Казанда ЯЭПтин кеңешмеси, дүйшөмбүдө ЖККнун кеңешмеси өтүп жаткан кезде Тажикстандын президентинин демаршы чагылгандай тез согуш жасоого кылган аракети үчүн аны суракка чакырып жатат. Тажикстандын согуштук демаршынын айынан Москванын репутациясы чоң жоготууларга дуушар болгонун алар түшүнүп турат. Иш жүзүнө келгенде бул деген суракка чакырып жатканын билдирет. Ушундай жол менен Москва Рахмонду ооздуктоо аракетин көрүп түзүлгөн кырдаалдын глобалдуу арбитратынын позициясына чыгуу камын жасап жатат. Анткени бул Тажикстандын баскынчылыгы Москванын гана репутациясына көлөкө түшүрбөстөн, жалпы эле ЖКК, ЯЭП сыяктуу уюмдарга да өтө чоң залалын тийгизет. Бул формалдуу шылтоо 9 майды майрамдоого чакыруу, иш жүзүндө суракка чакыруу болуп саналат. Анткени Тажикстан өзүнүн иш аракеттеринин натыйжасында Орусияны ыңгайсыз абалга калтырды. Кремль Борбордук Азияда таасирин өтө тездик менен жоготуп жаткан мезгилде бул Рахмонду суракка чакыруусу Орусиянын түзүлүп калган татаал кырдаалдан чыгуу камы, дейт саясаттаануучу. Эскерте кетсек, буга чейин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 9 майга карата Орусиянын президентинин чакыруусу менен Москвага бараары белгилүү болгон. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Москвага келиши азырынча күтүлбөй турганын билдирди. Булак Евразия Today чекит.ру. Кан кое бербейт. Рахмон Борбор Азиянын чоң шайтанына айландыбы? Тынч жаткан элге бүлүк салып, чек ара шылтоосу менен баткендик боордошторубузду кыргынга салган Эмомали Рахмондун кангорлугу жууса кеткис каратак катары тарыхта калды. Борбор Азиянын чоң шайтаны жийиркеничтүү тирүү жанбы? Бейкүнөө наристелер, ата-энелер, кырчында жаштарыбыз шейит кетишти. 100дөн ашык жарандарыбыз жаракат алышып, үйлөр, мамлекеттик имараттар талкаланды. Албетте бул алаамат кечиримсиз. Кан кое бербейт. Эртеби кечпи Рахмон жазасын алат. Манас атанын урпактары түптүү кыргыз эли мындай басмырлоого, ит аткандай өлүмгө жообун берип келген. Убакыт келет, жалпы тажик элине дооматыбыз жок. Бирок коңшулардын бийлик мыкчигери акыры жазасын алары шексиз. Булак Азия News гезити. Орусиялык журналист кыргыз өлкөсүнө авторитардык режимди орнотуу үчүн согуш чыгарылды. Орусиялык журналист, коомдук ишмер Максим Шевченко кыргыз-тажик чек арасында чыккан жаңжал тууралуу пикирин билдирди. Анын айтымында бул согуштун максаты кыргыз жериндеги эркин ойлонууну жок кылуу. Кыргыз өлкөсү менен Тажикстан эки башка саясий системасы бар өлкөлөр. Тажикстан Эмомали Рахмондун эркинен сырткары бир нерсе жасоого мүмкүн болбогон авторитардык өлкө. Ал жакта Рахмондун эркине ар бир чымчык баш ээри түшүнүктүү. Кыргыз өлкөсү таптакыр башкача башкаруу системасына ээ болгон парламенттик өлкө. Ал өлкөдө президент элине жакпай калса, аны ордосунан сүрүп чыгарып коюшат. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргыз өлкөсү өзгөчө мамлекет.
Ошондуктан менин оюмча ал жакка авторитардык режимди орнотуу үчүн Кыргыз өлкөсүн бул согушка атайын тартып жатышат. Бул согуштун максаты кыргыз жериндеги эркин ойлонууну жок кылуу. Бул тажик эли менен кыргыз элинин ортосундагы согуш эмес. Бул кайсы бир аймактын үстүнөн көзөмөл жүргүзүү үчүн кандайдыр бир олигархтык, аскердик жана башка күчтөрдүн согушу. Кыргыз өлкөсүнүн үстүнөн азырынча көзөмөл жок. Авторитардык өлкөнүн үстүнөн көзөмөл кылуу оңой болот, деди Шевченко. Булак супер чекитке ийже. Садыр Жапаров башкы суу бөлүштүрүүчү жайды модернизациялоону тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 6 майда Бужум аскердик полигону менен Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасына жакын жердеги Ак суу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайга барды. Мамлекет башчы суу бөлүштүрүүчү жайды жана объектти кайтарган аскердик бөлүк турган аймакты көрүп чыкты. Жыйынтыгында президент тийиштүү мамлекеттик органдарга суу бөлүштүрүүчү жайды техникалык абалын модернизациялоону тапшырды. Садыр Жапаров Бужум полигонундагы аскер кызматкерлеринин алдында сүйлөп жатып, мамлекет куралдуу күчтөрдүн алдындагы социалдык милдеттемелерин бардыгын аткара турган жана күч түзүмдөрүнүн көйгөйлөрүн чечүүгө өлкө жетекчилиги тарабынан өзгөчө көңүл бурулаарын белгиледи. Булак Пейжи чекит кабар чекитке ийже. Оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов 48 саатка камалды. Былтыркы парламенттик шайлоого Замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдокматов 48 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Адвокат Кантемир Турдалиев Молдокматов жазык кодексинин 245-беренеси имараттарды жана курулуштарды басып алуу менен кылмышка шектелип жатканын билдирди. Молдокматов былтыркы октябрь айындагы тополоңдо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деп шектелип жатат. Ал жазык процессуалдык кодексинин 98-беренеси менен камакка алынды, деди Турдалиев. Адвокаттын айтымында Молдокматов бөгөт чарасы 7 майда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралат. Молдокматов 6 майда түшкө чейин Ички иштер министрлигине күбө катары сурак берип чыккан. Ушул эле күнү ал кечке жуук кайрадан суракка барган. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Митингчилер президент жана парламент отурган имаратты, атайын кызматты басып алышып, абактарда отурган бир катар саясатчыларды бошотушкан. Кийин алардын көбү кайра камалып, айрымдары качып кеткен. Ички иштер министрлиги Молдокматовдун камалышы тууралуу расмий маалымат бере элек. Булак чындык чекит медиа. Мен аны сүйөм. Түндө ала качылган кыз олтуруп калды. Буга чейин Чүйдүн Лебединовка айылынын 1995-жылы туулган Изат Курбанова уурдалганын Чүй ОИБинин маалымат кызматы кабарлаган. Кийинчерээк аны уурдаганга шектелген 97-жылгы туулган Абдумалик Мамаяров изделип жатканы белгилүү болгон. Уурдалган деген Изат Курбанова өз эрки менен кеткендигин айтып, ата-энесине кайрылуу жасады. Мындай видео социалдык тармактарда тароодо. Булак лайк чекитке ийже.